Чейрек кылым мурун Гүлбара Кенжееваны түштүктүн эли ТВдагы жалгыз журналист катары таанышчу. Ал Кыргызстандагы башкы телеканал болгон КТРКнын Ош аймагындагы кабарчысы катары өлкө аймагына маалыматтарды жеткирип турган. Анын дээрлик бүт өмүрү теле тармагында өтүп келе жатат. Журналист айым азырда аймактагы жаңылыктарды бүтүндөй республикага жеткирип турат. Анын пикиринде журналист объективдүү, так маалымат берсе гана коомдун ишенимине ээ боло алат. Бул сөз биздин куралыбызда эми ошо куралды мындай туура максаттуу пайдаланыш керек да. Ошо курал менен мисалы сен адамдын керек болсо тагдырына деле мындай бир жаман бир неме келтирип коюшуң мүмкүн. А балким кайра ошо менен ошо сөзүң менен үмүт берип кандайдыр бир жакшы тепкичтерге көтөргөнгө мындай шеликтеш болушуң мүмкүн. Ошо сөздү аябай мындай абайлап пайдаланыш керек да. Анан кийин уктум эле имиш мынандай болгон имиш, анан тигинде болгон имиш деп айта койгон менен, а бирок ойлонуш керек да, ошо маалыматтын артында бирөөнүн тагдыры турат. Мен ошого балта чаап албайм деп. А биздин мынабы азыркы журналисттердин ошо бир кемчилдиги бар. Сенсацияны батыраак бере коеюн, башкаларга караганда мурда бере коеюн деп, аны текшерип-текшербей эле чыгарып салып атат да. Мисалы мен ошого каршымын. Кесип ээлеринин пикиринде журналистика бүгүн жылдап эмес, керек болсо күн сайын өзгөрүп жатат. Журналисттердин алдында улам маалыматты так, түшүнүктүү, ошол эле кезде ыкчамдуу берүү талап кылынып жатат. Анткени классикалык маалымат алуу деп айтылып келе жаткан ТВ, радио, гезиттердин ордуна социалдык тармактар маалымат алуунун да, таратуунун да булагы болуп калды. Бул болсо социалдык тармактар журналисттердин ордун тартып алышы мүмкүн деген ойду пайда кылат. Мисалы мурда бир эле нерсе, мисалы мурда биз сюжеттерди жасаганда же дагы башка репортаждарды бергенде, мисалы биз көбүнчө көрөрмандын убактысы менен эсептешчү эмеспиз да. Кааласак 5 мүнөт, кааласак ушундай узак, аябай мындай чагылдыра берчүбүз. Азыр аябай ушундай кыска убакыттын ичинде тез чагылдыруу, ошо менен бирге азыр санарипке өткөндөн бери бизде атаандаштык аябай күчөдү. Мисалы мурда айыл жеринде телекөрүүчүлөрдө бири 3-4 каналдын ортосунда эле тандоо турган болсо, азыр 30дан ашык, шаарда 50дөн ашып атат. Быйыл жыл башында өлкөгө санариптик берүү киргизилди. Ага өткөндөн кийин телеканалдардын саны да көбөйүп, көрөрманга кеңири тандоо мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бул болсо ТВ кызматкерлеринин ишин ого бетер татаалдантты дешет адистер. Мыйзам боюнча ТВнын контентин толтуруу үчүн 50% мамлекеттик тилде жана 50% өздүк продукция менен эфирди толтуруу керек. Бул чоң каражатты талап кылып, албетте ТВ ээлерин ойлондуруп турган кез. Санарип өткөндөн кийинки неме мыйзам 50% контент, 60% мамлекеттик тил деген. Бул нерсени толтура албай калса, мамлекеттен карайт дагы мүмкүн жаап таштоо коркунучу дагы бар да. А бул нерседе баягы сөз эркиндигине кысым келтирилип атат деген неме менен баягы арга жоктан анан айтканга туура келип калат. Мындайча айтканда, журналисттердин телеканалдын алдында өтө чоң сыноо турат да. Адистердин пикиринде санарип системасы бул телеканалдардын чыныгы иштеп, жашап кете ала турган сыноочу жагдай. Мында каржы маселеси чоң роль ойнойт дешет. Экинчиден, көрөрмандарды тартуу үчүн телеканалдарга изденүү, жаңыча программаларды жолго коюу милдети турат. Натыйжада бир канча убактардан кийин азыр козу карындай жайнаган телеканалдардын иргелип, мыктысынын сакталып калышына шарт түзүлөт. Арген Оров, Тайыр Аматжан уулу, Ош Пирим жаңылыктары.